Алымкадыр Сабирдинович, негизинен мына дарыгерлердин эмгек акыларын көтөргөндө силер сөзсүз аймактарга артыкчылык беришиңер керек да. Көп өлкөлөрдө ушундай тажрыйба бар. Мына биздин айылдарда дарыгерлер жетишпей атпайбы? 70-ке чыккан, 75-ке чыккан апаларыбыз, аталарыбыз иштеп жүрөт дарыгерден. Аны эл кармап атат, ошол жерде эмгек жамааты кармап атат. Алар кетип калса, 1-2 дарыгер бар, айылдарда кетип калат, дарыгер калбай калат. Ошон үчүн айылдык дарыгерлердин эмгек акыларын шаардыктарга караганда бир 30%га жок дегенде көбөйтүшүңөр керек. Бул аябай жакшы практика бул. Коңшу өлкөлөрдө жайылтылган. Ошон үчүн жаш дарыгерлер барып иштейт. Шаарда болсо 65-ке чыккан дарыгерлерди кетире албай кыйналып атасыңар. Мамлекеттик ооруканалардан туурабы? Анан алар жеке ооруканаларда иштеп атат. Андыктан айылдык ооруканаларга жаштардын барышы үчүн шаардыктардан айлыгы 30% кеминде көп.